укрепление единства народа. Еще продвижение, повышение толерантности. Кыргызстанда көп улуттуу элдер бактылуу турмуш кечирип келишет. Өзгөчө 70 миңден ашык калкы бар Чүй областындагы Токмок шаарында 20 этностун өкүлдөрү ынтымакта жашап келишет. Алар ар бир майрамда башка элдер менен достукта өткөрүшөт. Биздин Токмокто этностор аралык бириккен достук үйүбүз бар. Ошонун лидерлери катышып атат, активисттер катышып атат, чыгылып элге кийин ошону түшүндүрүп айтып бере турган адамдар ушу залга чогулган. Анан менин оюмча бул керектүү нерсе. Анткени биз ушу өлкөдө жашагандан кийин ушул өлкөнүн кызыкчылыгын, ушу өлкөнүн өндүрүшүн кандай кылып алдыга жылдырабыз. Анткени баарыбыз бир болсок, мына канча этнос турсак, ошонун баары тең өзүнө өзү мен кыргыз жаранмын деп мындай сезим пайда болуп, ошого патриоттук мамиле пайда болгон кезде анан биздин өнүгүүбүз алдыга жылат деп ойлойм. Кыргыз жараны этникалык, диний, социалдык жана аймактык айырмачылыктарга карабастан Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык өз милдеттерине ээ. Кыргыз жараны концепциясын алдыга жылдыруу жана аны коомчулукка жеткирүү максатында Чүй областынын Токмок шаарында көп улуттуу элдердин ассамблеясынын өкүлдөрү катышкан жыйын болуп, кыргыз жараны өзүн таанууга болоорун түшүндүрмө беришти. Негизги бул концепциянын максаты ушу кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү ыңгайлуу шарт түзүү. Ал жерде 5 приоритеттүү багыттар бар. Ал 5 приоритеттүү багыттар негизинен ушу жарандардын кыргыз жараны деп өзүн аң сезимдүү таанып түшүнүүсүн өнүктүрүү, ошондой эле ал жерде тилдик көп түрдүүлүктү сактап калуу, аны сыйлоо жана урматтоо, өнүктүрүү, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана илгерилетүү. Ошол эле убакта дагы бир нерсени айтып коюш керек, ушу жарандардын мамлекеттик ушу коомдук саясий чечим кабыл иштеринде катышуусун жогорулатуу жана мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатуу деген ушундай бир мындайча айтканда приоритеттүү багыттар бар. Чүй областында өзбектер, орустар, украиндер, немистер, татарлар, казактар, тажиктер, дунгандар, корейлер башын бириктирген айылдар басымдуулук кылат. Алардын бардыгынын максаты тилегени бир гана ынтымак. Алар кыргыз тилинде эркин сүйлөшүп, ар бир майрамда өздөрүнүн каада салттарын көргөзүп келишет. Сегодняшняя встреча, конференция, которая была Бүгүнкү иш-чара бизге абдан пайдалуу. Анткени мен Токмоктогу дунгандар диаспорасын жетектейм. Токмоктогу кыргыз элдеринен кийинки экинчи көп улуттуу эл бул дунган эли. Биз башка улуттун элдери менен ынтымакта өмүр сүрүп келебиз. Ар бир майрамдарда биз атайын улуттук каада салты, тамак ашыбызды көрсөтүп келебиз. Эч качан согуш болбосун демекчибиз. Биздин айыл аймакта 10 миңден ашуун калк жашайт. 17 улуттун өкүлдөрү жашайт. Мына бүгүнкү болуп аткан иш-чаранын эң негизги максаты мага абдан жаккан жери жана кыргыз тилди өнүктүрүү. Көп улуттуу элдин арасында ушул кыргыз тилди өнүктүрүү бизге абдан кыйынчылыкты туудурат. Бирок ошого карабастан бизди 70% дунган элинен турат, 15% өзбек, уйгурдан турат, 15% кыргыз, анан бир 2% башка улуттардын өкүлдөрү турат. Например, тажиктерибиз да бар, немистер да бар, цыгандарыбыз да бар, орустарыбыз да бар. Мына ошентип саналып отуруп 17 улуттун өкүлдөрүнөн биздин айыл аймак турат. Ошол айыл аймакта кыргыз тилге мен абдан басым келтирип кетким келет. Бизди абдан сүйүндүрө турган нерсе, көп дунган улутундагы адамдар кыргызчаны абдан жакшы сүйлөшөт. Бардыктен жашынака үйрөнүп алышкан. Уйгурлар да кыргызчаны жакшы сүйлөшөт, өзбектер да жакшы сүйлөшөт. Анан бизди ушул кыргыз тилде эмнеге сүйлөп атканда мен басым келтирип атам, бизди ошол ынтымакка алып келип, баарыбыздын башыбызды бириктирип турган ушул кыргыз элинин кыргыз тили болуп эсептелет. Кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу 2021-жылдан 2026 жылга чейин багытталып, Европа биримдигинин элдин биримдиги көп түрдүүлүктө долбоорунун жардамы менен ишке ашырылып келет. Концепцияны калкка түшүндүрүү максатында андан кийинки сапар Лебединовка айыл аймагында болуп, активисттер айыл кеңешинин мүчөлөрү менен катышып, концепциядагы багыттарды талкуулашты. Биздин мамлекет өз эгемен өлкө катары кыргыз тилин эне тил катары милдеттендирилет. Андан сырткары орус тили расмий тил катары кабыл алынган. Ал эми англис тили бул дүйнөлүк тил катары бардык мектептерде окутулат. Мындан сырткары
түштүк тарабында мисалы өзбек мектептер бар, казактар өздөрүнүн лицейлерин ачып атат, түрк лицейлери бар. Кайсыл гана улуттун өкүлдөрү бизде жашаса ошол тилде өздөрүн өнүктүрүүгө, ошол деңгээлде билим алууга толук түрдө шарттар түзүлгөн. Биздин Гройс айыл өкмөтүнө 80ден ашык улуттар жашайт. Бүгүнкү өткөзгөн иш чара мага абдан жакты. Кыргыз жаранды боюнча бул жерде талкуулар болду. Мындай талкуулар бат-баттан болуп турса, биз көп өнүгүүлөргө жетебиз. Биздин 80ден ашык улуттук өкүлдөрү абдан ынтымактуу жашашат. Бизде диаспораларга бөлүнөт ошол улуттар. Ошолор если биздин эмеде бир кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болсо, ошол диаспоранын өкүлдөрүнүн башчыларын чакырып, ошол биздин өкмөткө караштуу чечилбеген бир маселелерди чогултуп, ошол аксакалдардын, диаспоралардын немесинде чечип алабыз да. Ушундай эмелер көбүрөөк болуп турса, бизге абдан жакты. Сам коренной житель города Токмака. Казак кыргыз бир тууган дегендей, казак эли кыргыз жеринде байыртан бери күн кечирип келишет. Казак туугандар тарыхты карап турсак, кыргыз элине ыраазы. Анткени азыркы учурда Токмок шаарында эле 1000ге жакын казактар башка улуттун элдери менен ынтымакта жашап келишет. Биз кыргыз жараны концепциясын колдоп, аны жайылтууга салымыбызды кошобуз деп билдирем. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100ден ашык этнос жашаса, алардын 73%-ын кыргыздар түзөт. Мына ушул багытта улуттар менен достук мамилени чыңдап, 2020-жылдын 13 ноябрында Кыргыз Республикасынын кыргыз жараны жарандык өздүгүн аныктоо концепциясы бекитилген. Деп айтсам болот. Бүгүнкү мамиле бул этнос аралык бир чыр-чатактар деген ток шаарыбызда жок. Анткени баардыгыбыз уже көп жылдан бери бири-бирибиз менен чогуу жашап келатабыз. Ынтымакта жашап келатабыз. Мына пандемия болуп калса, жылыга бир жакшынакай чоң мероприятие өткөрсө элек, жана айтып атпайбы тиги татар диаспорасынын эмеси Бишкекке кетип калды деп. Алар өткөрсө элек, анан чоң майрамдар да бар, чогулуп бир жакшынакай маанайда жанагы улуттук кийимдерин кийип, ошол улуттук аспаптарын көтөрүп, ушундай бир жакшынакай мамиледе жашап келатабыз. Менин оюмча, келечекте баарыбир баарыбыз биригип бир жакшынакай өлкөнү түзгөнгө аракет кылабыз. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз, өлкөбүздүн байрагынын алдына бардык улут элдери бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакта жашап жаткан учуру. Кыргыз жараны концепциясынын андан ары түшүндүрүү иштери Чүй областындагы район шаарларда өткөрүлүп, андан ары көп улуттуу эл жашаган аймактарда улантылмакчы. Кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында